Биздин планета керемет, ал укмуштуудай кооз. Адамдардын баары жер жүзүн космостон көрө алса гана эч качан согуш болмок эмес. Анткени ал жактан караганда эч кандай чек ара көрүнбөйт деп Салижан Шарипов айткан экен. Урматтуу көрүүчүлөр, караңыздарчы кандай кооз сөз менен ушул жер планетабызды кооздоп айтып бере алган. Жана эч кандай ал жактан чек араны көрө албайсың. Бардык нерсе жай баракат тургандай көрүнөт деп сонун бир кооздоп айтып бергенде, мына ушул жашообузда да ушундай нерселер болсо, орун алса деген жакшы тилектер менен эфирибизди баштагыбыз келип атат. Бардык биздин көрүүчүлөрүбүзгө чоң салам, кутмандуу таңыңыздар менен. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, Кел чай ичели программасын биз баштайбыз. Баарыңыздарга ысык саламдар болсун дейли. Көрсөтүүбүздүн башкы демертүүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу жана бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Эми урматтуу көрүүчү, биз бул убакыттарда келген маеги биздин коногубуз менен маегибизди баштайлы. Бүгүн бизде конокто эстрада жана салттуу музыка ырчысы, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси Канышай Сүйүнбай бизде конокто. Кош келиңиз. Таңыңыз менен. Таңыңызды биз менен баштап атканыңызга биз абдан кубанычтабыз. Мен дагы. Негизи кандай башталат сизде? Менин таңым түштөн кийин башталат негизи. Түштөн кийин чыгып стористерге куткан таң дейсизби? Бардык эле чыгармачылык адамдардын ушундай режими ушундай болуш керек. Күндүз уктап, кечкисин иштеп, жана азыр элдин жакшылыгында да болуп аткандыктан аябай кеч бошоп, түнү уктап ошондой таңым түштөн кийин башталат да, мындай негизичи, эгерде мындай зарыл жумуштарым болбосо. Жакшы экен. Демек бүгүн эрте туруп турсуз да? Ооба, бүгүн эрте туруп, бир аз шишип. Үнүм ачылбай, уйкум ачылбай. Жакшы, кош келиңиз анда. Рахмат. Айтсаңыз, негизи кандай жаңылыктарыңыз бар азыркы учурда? Көпчүлүк учурда социалдык тармактардан байкашым боюнча жакшылыктарда кызмат кылып атасыз окшойт. Ооба, азыр баягы жарк эткенде эле жаңылык жок дегендей. Азыр ошо элдин кызматында жүрөбүз, жакшылыктарында кызматта. Область боюнча, республика боюнча кыдырып, ошо чакырыктар менен өзүмдүн жеке чыгармачылыгымда азыр эч кандай деле жаңылыгым жок. Планда атасыз болуш керек, бирок ырларды жаздыруу. 2025 буюрса аябай бир аз катуураак киришейин деп атам чыгармачылыкка. Себеби бир акыркы 1-2 жылдан бери жанагы творчестволук кризис деп коет го. Чыгармачылык кризис болуп эле мындай ошондой период болуп атат да. Баягы 2025 башталары менен кандай бир планды койдуңуз, ошондон баштаңыз. Буюрса, жаңы жылдан кийин жанагы бардык жумуштар токтоп калган мезгил болот го. Ошол айларда жылуу жумшак студиянын ичинде жаңы чыгармалар менен иштеп, ырларды жаздырып деген жакшы ойлорум бар. Буюрса, анан кийин ошо жеке концертиме альбом топтоп жүргөм. Репертуары бир аз жетишпегендиктен ошол репертуар боюнча иштегенге план түзүп койдум. 2025 концерт коюп калышыңыз мүмкүн. Мүмкүн. Негизи оюмда бар, 2-3 жылдан бери эле бышып келаткан нерсе, бирок ошо репертуарым жетишпей атат деп эле өзүм мындай жылдырып атам да. Жакшы, келиңиз анда биздин дагы көрүүчүлөрдүн дагы бир уйкусун ачып, жакшы чыгарма менен баштабайлыбы? Өзүңүздүн дагы уйкуңузду ачып дейбейинби? Ооба, келиңиздер. А дегенде эле Ару затым деген чыгармадан баштап берейин. Макул, сонун болот.
Арузатым ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде жүргөн экен катылып, ай качаңгы мен бир жоготкон асманым. Карайлаган көңүлүмө нуру толуп, кайра баштан төгүлөйүнөр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбаска кеткенче, карындашым кагылайын, кагылайын мага бир жолу. Жылан сойлоп өтүп сүйүмөн, бир заматтан койрон болгон дүнүйөм. Өзүң менен айыкчудай сезилип, ай өзүм билбейм неге мынча сүйүнөм. Карайлаган көңүлүмө нуру толуп, кайра баштан төгүлөйүнөр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбаска кеткенче, карындашым кагылайын, кагылайын мага бир жолу. Каалагандай калчадым, акын калсаң алып бүтчү чарчадым. Жаштык узап кетелекте бир жолу, ай жашоо берчи жашылындай арчаным. Карайлаган көңүлүмө нуру толуп, кайра баштан төгүлөйүнөр болуп, арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйүмөн. Арузатым айланайын, айланайын мага бир жолу. Арузатым айланайын, айланайын мага бир жолу. Бали, сонун чыгарма Элмирбек Иманалиевдин Арузатым чыгармасы Канышай Сүйүнбайдын аткаруусунда болду. Урматтуу көрүүчүлөр, комуздун ыргактары кандай сонун жана бул чыгарманы угуп отургун келет. Көпчүлүк биздин көрүүчүлөрүбүзгө жакты болуш керек. Биз болсо маегибизди уланталы. Негизи сиз ырдап аткан учурда оюңузда эмне болуп турат? Ыр менен кошо кетесизби же башка бир нерселерди эле ойлоно берсе болобу? Кээде ар кандай болуп калат, өзүң ырдап атып, бирок оюң башка жакта. Болбосо ошол ырга аябай сүңгүп кирип кетебиз да. Ошо неме шартка жараша болуп калат. Кээде болот го, адам мындай бир нерсе кылып атат, бирок ою башкада, бирок ошол нерсе жасала берет да. Автоматтык түрдө элечи. Автоматтык түрдө эле кете берет да, комузда эле ойнолуп кете берет. Оюм башкада ойлонуп аткан болот, өзүм ырдап аткан болом да. Кээде ошол мындай аябай сүңгүп кирип кетип, терең сөздөрүнө кирип кетем да. Негизи чыгармачылыкка кандай келип калгансыз? Бала кезиңизден берки кыялбы? Ооба, негизи бала кезимдеги кыял хирург болом деп ойлочумун. Аябай доктор болуп мен киши соем деп аябай ушунтук кыялдачу. Башкача айтып экенсиз. Мен ошентип дарылайын дебей, соем деп. Соем деп, мындай именно хирург болом деп ушинтип чыкканмын да. Бир аз мыкачыраак болсом керек да. Өзүм дагы ошондой видеолорду көргөндө аябай жакшы көрөм да. Мындай ДТП жана мындай аябай жаман кандуу видеолор болот го, ошондой видеолорду көргөн. Коркпой көрөм да азыр делечи.
Анан билбейм, ошондон уламбы, кичинекей кезимде хирург болом деп кыялданып жүргөнмүн. Анан биздин ошо тай жагыбызда чыгармачылык өнөр бар. Атам деле бир комуз чертип ырдачу. Анан ошо кичинекей кезибизден эле биздин үй бүлөдө ушундай ырдап, чордоп эле чоңойгонбуз. Комуз чертип, үйрөнүп, слух менен эле. Анан кийин черек бир ушу 7-8 классымда ырчылыкка аябай тарта баштады да. Себеби жана шоу бизнес өнүгүп, жана эстрада багыты жаңыланып, аябай сонун болуп чыккан доор эмес беле. Ошондо мен дагы сахнага чыгып ырдагым келип, ырчыларды пародия кылып, мектептерде бүт иш-чараларда аябай активдүү катышып, конкурстарга катышып келип, ошондой ойгонгон. Анан бирок ошо 9-ду бүтүп аткан маалда мындай башка кесипти тандап кеттим да. Себеби ырчылыкты хобби катары алып кетейин деп, бул жагынан дагы эки жактан тең болсун деп, бирок бир аз олуттураак мындай кесиптин ээси болоюн деген бир максатта. Анан чакырык дагы болуп калды Казакстандан, ошо модельер конструктор кийим боюнча окугангачы. Интернационалдык группа ачылып, ошо диаспоралардан, ар бир диаспорадан бирден кыздарды алып, кыздардын группасы түзүлүп, ошондой мен окуп калдым. Окуп калып, анан биринчи жылы анча билинген жок. 11-дин базасын окугандыктан, ал жактардан деле ошо диаспоранын концерттерине катышып жүрдүм да. Экинчи курста практика башталды, анан меники эмес экен да, бул нерсе такыр мен тартпай койду, такыр кыйналып кеттим. Жана эскиздерди, модельдерди, черчениядан, чөндөктөрдү тиккенден мындай такыр меники эмес да, такыр калым жок. Кызыгыңыз жок болду. Кызыгым да жок, анан аяктан да вокалга жазылып алып, ошо концерттерде эле ырдап жүрөрчүмүн. Болбой тартып кетти, ошо өзүмдү көп издеп жүрүп, андан кийин Москвага кетип калып, ар кайсы жумуштарда иштеп жүрүп, анан кийин кайра Бишкекке келип, Канат Култаевдин шоу бизнес мектебинде, ошо шоу бизнестин бир аз кухнясын түшүнүп, билип, ырчылыкка ошо кадам таштап бир аз. Анан кийин ошо искусство университетине тапшырган болчумун. Анан ошондон бери катышып, концерттерге чыгып, конкурстарга чыгып, анан окууну бүткөндөн баштап аны жеке чыгармачылыгыма аттандым да. Комузду качан үйрөндүңүз? Комузду 2-классымдан баштап эле чертем, бирок өзүм 5 жашымдан баштап эле ырдайм. Апам аккордеон чертет. Ошо аккордеондун коштоосунда үйгө коноктор келгенде ошондо апам ырдап берчи. Анан негизи тушоом базардан кесилсе керек деп айтсам болот да. Себеби биз көп үй бүлөлүү болгондуктан 11 балабыз да биз. Анан атабыз эрте каза болуп калган. Аябай 11 бир туугансызбы? 11 бир тууганбыз. Анан ошо кыйынчылык күндөрү өттү, ачка ток жүргөн күндөрүбүз өттү. Анан баягы өнөрлүү адам өлбөйт деп ушак айткыча, уру кылгычакта ошо өнөрүбүз менен акча табалы, өзүбүзгө жана каникулдарда кийинели, эл катары концтабар алалы деп өзүбүз багып, ошо базарларда ардаган күндөрүбүз болгон да. Ошентип ошо тушоом элдин арасында ошакта кесилген деп деле айтсам жаңылышпайм да. Сонун экен, мындай тарыхыңды айтып баратканда кызыктуу болсо сонун го. Демек ошол жерден чыгармачылыктын башталышы болгон турбайбы демек. Жакшы, мына ушундай кызыктуу маекти биз улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, көрсөтүүбүздү улансак, көрсөтүүбүздүн башкы дөмөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд сыйлоон дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандалышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздү жакшы көргөндөй эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал эми студиябыздын коногу сонун үндүү, ажарлуу айым, ырчы айым бизде Канышай Сүйүнбай. Чыгармачылыгыңыз сонун башталыптыр да. Анан 11 бир тууганмын деп айттыңыз. Аябай сонун экен. Канчанчысыз? Мен 9-сумун. Бизде 8 кыз, 3 эркек, кыздардын эң кичүүсүмүн, 8-симин. Бир байкем, 7 эжем, 2 иним бар. О, сонун Аябай баймын. Бир туугандарга бай экенсиз да, кандай сонун. Апаңыз 11 бала төрөп
азыркы баягы эмне деп коебуз, көп балалуу батыр энеден дагы өтүптүр да. Илгери деген 10 балага берчү да батыр энечи, азыр эле кичине саны азайып атпайбы эми? 7 баладан кийин да. Апам башында ошо күмүш медали бар болчу. Негизи 15ти төрөгөн аялда, апам 4тө чарчап калган экен да, бизден улуулары. Анан 10 балалуу болгондо же 9 бала, 7 же 8 билбейм. Биринчи күмүш медаль алган, андан кийин ошо Акаевдин убагында алтын медаль алган болчу да, батыр эне депчи. Анан азыркы чыгып атпайбы актуалдуу тема, азыр батыр энелерге миллион сомдо 2 миллион берилет депчи. Азыр төрөбөй деп калат. Эскилерге берет бекенби депчи. Эски батыр энелерге эмне болот экен? Жерибиз до сих пор тиелек деп ушинтип тамашалап калып атат. Негизи медальдан сырткары мындай кошумча акча, сыйлыктар берилет бекен? Жок, андай деле сыйлык. Пенсиясына 1000 сом кошулган. Мен чындык да, көргөнүм айтып атам да. Анан батыр эне энелер күнүндө ошол учету боюнча барып жана бир аз белектерин берип, концерттик программа кылып, ошондой чакырышат. Анан кээбирки ошо госпольницаларда жана место жатып калат го, ошол местосуна төлөбөй ушундай бир аз жеңилдиктер бар. Анан мындай жана андай деле вау деген деле жок. Ай чиркин ай. Негизи сокулуктан ушу жер берилет деп очередте 20 жылдан бери турат да. Ай. Бирок до сих пор бериле элек. Учур келгенде айтып алайынчы да болбойбу? Ооба, мындай батыр эне болуш азыркы заманда 11 баланын энеси болуш өтө чоң нерсе болуш керек. Ошончо баланы жарык дүйнөгө алып келген апаңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Апам жөнүндө апам ат башынын кызы, ак муздун. Богачынын тукуму. Аябай таланттуу, ат башылыктар негизи аябай нарын тараптары аябай ырчы келишет го, акын келишет го. Апам төкмө акын, жамакчы, санжырачы. Жаш кезинен баштап эле 15-14 жашынан баштап эле гастролдоп, ошо актриса болуп, ырчы болуп, бүт республиканы кыдырып, көп жерде иштеп келген чыгармачыл адам өзү. Ырдайттагы аккордеондо тартат, тойлорду алып барат, тамада. Азыркыга чейин. Ар тарапта азыркыга чейин. Азыр Шайыр апалардын маданий жетекчиси, коомдордун мүчөсү көптөгөн. Ошо үй бүлөдө апам экөөбүз чыгармачылык менен жүрөбүз. Баардык эле эжелерим, инелерим таланттуу, бирок алар башка кесиптин ээлери да. Апам экөөбүздүн жолубуз бир, ойлорубуз бир, жумушубуз бир дегендей. Ошо апам курак жагынан дагы аябай жакшы. Курак, сайма, түймө мындай аябай көп кырдуу таланттуу адам да. Эң сонун башка бир туугандарыңызга деле, сизге деле апаңыз көп балалуу болгула деп кеңеш береби? Көп балалуу болгула деп деле айтпайт, өзүбүздүн жайыбызга коет, кандай кыласызды. Өзүңөр билесиңер, бирок жеңил толгоомду бердим деп дайыма батасын берип, дайыма жана ырым-жырымдарды толгосу жеңил бекен. Өзүндө кыргызчылыгы бар, апам аябай касиеттүү адам. Анан ошо жеңил толгоомду бердим деп, умай эне болуп, жанагы төрөй албаган аялдарга дагы жардамы тийип, ушундай болгон, киндик эне болгон дагы көп учурлары кездешет да апамдын. Анан негизи биз аябай заманбап болуп чоңойдук, заманбап үй бүлө болуп чоңойдук. Апам жанагындай эскиче ойлонбойт да, жаңыча аябай орусча айтканда современная да. Бизди сатпайм дейт, тоже мен кыздарым торпок эмес, мен сатпайм. Өзү сүйүп, өзү билип тиет. Хоть кимге не кирге тиеби, бирок бактылуу болсо болду деген ушундай принципте турган адам да апам. Сонун экен. Биз как курбу катары деле апам менен сырдашып, бирде ыйлаппы, күлүппү, ушундай бизге такыр мындай неме чек койгон эмес да. Азыркыга чейин. Баласы канчада, кичүүсү канчада? Эң улуу эжебиз 78-жылкы, эң кичүүсү 2002. 2002 кичүүсү деле аябай чоң экен да. Ооба, армиядан келип, уже студент болуп, окуп, баарыбыз уже чоңоюп. Көп бир тууганды болгон сонун болуш керек, э? Ооба, ынтымактуу болсо аябай сонун. Кээбиркилер бар да, ынтымагы жок, ыдырап кеткен, ар кайсы жакта жүргөн, ынтымагың болсо аябай жакшы. Анан айрыкча чыгармачыл үй бүлө болгондо мындай топтолгонубуздун өзү эле майрам болуп кетет да. Өзүнчө бир концерт болуп туруш керек, э? Өзүбүз аябай көпчүлүкпүз да, анан көлдөн болом да мен. Көлгө жайында баары чогулуп калганда, бир 50 адам өзүбүз эле мындай жакын, эң жакындар эле, бир туугандар эле чогулганда, жезделерим, бөөктөрүм болуп чогулганда эле ошондой 50-60 адам болуп, аябай мындай барпырап калабыз да.
Эң сонун экен, көз тийбесин, ынтымагыңыздар арта берсин дегендей абдан суктанып атам. 11 бир тууганмын деп азыркы күндө көп мындай уга элекмин да, көпчүлүк учурда. Эң сонун экен. Келиңиз, анда дагы бир чыгарма аткарып бериңиз биздин көрүүчүлөр үчүн. Сиздин ырдаганыңызды бага таң эрте биздин көрүүчүлөрүбүз жакшы көрүшөт. Ыр уккандай, ошондуктан сизден ыр сураналы. Албетте. Ыр бул биздин жумуш болгондуктан эч качан аянбайбыз, ырдан качпайбыз. Анда Майра Керим кызы Аяш апамдын Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар деген чыгармасын аткарып берейин. Макул, сонун болот. Аябай негизи кубанычтамын. Апам шакирти болчу. Майра эжекенин экөө эми курдаш эле болчу, бирок ошо апам Казакстанда иштеп жүргөндө мен жаңы топ түзүп атам, акындардан, акын кыздардан, сен эмне аякта каңгып жүрсүң, келбейсиң ба деп апамды ошо Алматыдан алып чыгып, өзү үйрөтүп, айтыштарга алып чыгып, ушундай жүрчү да. Анан Акчолтойлор менен дагы ошо Майра Керим кызы Акчолтойду ээрчитип болчу, апам мени ээрчитип болчу да, дайыма концертте эле ушундай репетицияларда жүрчүбүз да. Аябай сонун залкар адам эле. Бирок кыргыз эли унутпайт, себеби ушундай сонун жаркыраган обондору бар. Ошол обондон да бир аткарып берейин. Жодурап сага карар бир адам бар, жалбарып жүрөгүмдү сураган бар. Жамалың жашка толуп турса дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Жамалың жашка толуп турса дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Кансаң мұңду жазар миң амал бар, моюбай кыялыңа чыдаган бар. Мүнөзүң мөндүр сымал төксө дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Мүнөзүң мөндүр сымал төксө дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Күз келип жалбырактар кураганда, жүрөктүн кетиктери сураган бар. Кыш кетип махабаттуу жазда келет, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Кыш кетип махабаттуу жазда келет, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Эх, Жеркен, кандай сонун чыгарма. Дүйнөдө сизди сүйгөн, сиз сүйгөн адам болсун дейли. Ошол адам жөнүндө айтып бербейсизби сиз дагы? Ошол адам жок да. Жок болот о. Азырынча жок. Азырынча башым бош, өзүм жош. Дагы айтып бериңиз өзүңүз жөнүндө. Дагы кандай жарнамалай аласыз? Негизи өзүм жарнамалабай эле, наоборот, качырып алам да менчи. Шакылдап, жана тойлорду алып барып, аябай сүйлөп,
тамашалап, мырзалар жүрөгү түшүп кетет. мырзалар аябай жүрөгү түшүп кетет да. Мен да өзүм мындай эркек мүнөздөк, бир аз тарс бетке айткан, сүйлөгөн ушундай кызмын. Сиз жана башында ДТПларды көргөн жакшы десеңиз, баары коркуп кетти ошо. Мындай качырып алам да, билбейм. Көп дай беришпейт да, же сүрүм барбы, билбейм. Негизи мен курбуларыма айтышат экен да, мага жаза албай, мага чала албай, ушу курбу кыздарыма чалып, мындай аларды көпүрөөк кылып алышат да, сураштырыпчы. Аны өзүнөн сурабайсыңбы, өзүн айтпайсың десем, өзүн айта албайт аман, өзүн чала албайм деп дух жетпейт деп өлөшүндөр дешет да, эмнегедирчи. Жеткендер болдубу бул учурга чейин мындай? Эми мындай мамилелер болгон, албетте, бирок мындай не получилось дегендей. Негизи кандай жигиттерди мындай баалайсыз? Негизи жанагы жигиттик мүнөз болот го, мындай тайманбаган, ушундай жигиттер бар го, ошондой жигиттер жагат. Сизге тайманбаган жигит эле келбесе, күчтүү, тайманбаган, мындай өзүнө уверенный деп коет го, ошондой жигиттер жагат. Жигиттик сапат мыкты жигиттер жагат. Мына ушундай, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эгери болсо кандай жигиттер жагат десем, мындай сепичка тагынган, дечиз. Азыр болсо кичине мындай тескерисинче болуп бартат. Азыр болсо мындай көбүнчө ошо жигиттик сапатына маани берип калдым да. Кебетесине деле карабайм, байлыгына деле карабайм, бийлигине деле карабайм, ошо характери жакшы, мүнөзү жакшы болсо, тамашакөй болсо, бүт эле адамгерчилик сапаты болсо, жакшы мамиле кылганды билсе адамдарга, жанандай камкор романтичный деп коет го. Бир нерседен бир нерсе чагылып, мындай кыздардын каприздерине чыдаган, мындай болот го. Жигиттер чамдагыла. Поступок эмес, сөз менен эмес, жанагындай поступоктары менен мындай кыла алган жигиттер. Чамдагыла жигиттер. Азыр биз улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо программабызды уланталы. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы, жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлө салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. А биз болсо келген коногубуз менен соодун маек үстүндөбүз. Ырлар жаңыруда дегендей, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто эстрада жана салттуу музыка ырчысы, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси Канышай Сүйүнбай. Жогоруда айтып калдыңыз, ушул жакшылыктарды дагы алып барып, элдин маанайын көтөрүп, ырдап дегендей чоң алып бара берет экенсиз да. Анан сөзмөрлүгүңүз кимден өтүлү? Ушу апаңыз тараптанбы? Мен негизи эстрада жагын бүткөм да, окууну. Эстрада ырчысы болуп эсептелинем, диплом боюнча. Ошо комуз менен экөөнү айкалыштырып, салттуу музыканы да алып жүрөм, эстраданы да алып жүрөм, экөөнү кошуп да алып жүрөм да. Ырдап эле барчумун негизи, башында жакшылыктарга ырдап барсам, сен сүйлөп бирдеке кылып турчу тамарабыз жок эле деп атышып эле, анан баягы апам менен чогуу жүрөм да, апам алып барат, мен ырдап турам да, апам сөздөрүнөн кошуп антиминтип атып эле, анан кийин бир аз такшалып келтем десем болот да. Азыр 1 күндүк, 2 күндүк тойлордо куда тосулар 12 саат, 13 саат, 1 күн болот го, ошондой тойлордо жалгыз эле алып барганга кудурет жетип калды. Ошентипчи. Анан ойлоп атам, жакын арада бир команда топтоп балким ошо кафелерге дагы алып бара баштасамбы деп мындай ойлор болуп кетип атат да. Мен өзүм ойлобогон жерден эле эл ушундай мүмкүнчүлүк берип коюп атышат да. Эл ишенип, сен алып бара аласың деп деле ресторандардан деле алып баргам да тойлордучу. Ушундай сеникиндей сөзгө чебер болсом, мен давно эле мындай болуп кетмекмин, апаруучу болуп кетмекмин, тамада болуп кетмекмин деп эле ушинтишет. Анан ошолор дагы кичине мага мындай дух бериппи, билбейм, стимул болду окшойт. Мага азыр алып барып калам тойлорду. Шерине жанагы толгон күндөр, 30 кишилик куда тосулар, таанышуулар, ушундай ботко түштөндүрүү, ушундай сыяктуу жакшылыктарда кызматтамын. Андан тышкары
жар кыз узатуу бардык кызматты эмне кызмат керек болсо ошону аткара алам да. Чакыра бергиле деп койбойсуз. Ооба. Эң сонун экен, буга дагы шык керек да. Мисалы ырчылардын баары эле алып бара бербейт, баары эле комуз менен ырдая бербейт. Баары эле ырдая бербейт деген. Жакшы да алып барсаң, комуз менен ырдасаң, аны эстрада ырдасаң да, көп тилде ырдасаң, бүт жакка кете берет экенсиң да. Ошол ырдын артынан эле мен бүт областты кыдырып, жакшы сонун жерлерге барып, сонун адамдар менен таанышып, табакташ болуп, сый көрүп, сыйдын үстүндө жалаңан. Башка республика, Казакстанга да чакырышат тойлорго, Турцияга чейин, Россияга чейин, ушу Өзбекстанга. Башка тилдерде да ырдайсыз? Башка тилдерде да ырдайм, английский да ырдайм. Ошондо көп жерге чакырык болуп, аябай сонун мүмкүнчүлүктөр, сонун жолдор ачылат экен да, негизи универсалдуулуктун ошол бир плюсу. Бирок бир минусун айтып коеюнчу. Элдин назары аябай жаман. Аябай жаман. Көз тиет, сук кирет. Кандай сактанасыз өзүңүз? Анан жол жүргөндө дагы аябай чарчап, ошо кече эле таластан келгем мен өзүмчү. Анан ошон үчүн бир аз шишип, эрте туруп дегендей анча эс албай калдым. Дем салдырып турабыз. Анан жана ырым-жырымдар болот го, ошондой жылтырактар кийип, мындай ошого назар ошого бурулсун десем деле неме да. Көп жардам бербей калат, себеби жана ырдаганыңа, сүйлөгөнүңө өтүп кетет окшойт да, өтүп кетет окшойт. Сиздей кызды карап суктан очушса баары эле, чиркин ырдап да сүйлөй алат экен деп очушса. Албетте бул көз тийүү деген бар. Мен да жакшы түшүнөм. Бул нерсе баягы бар нерсе. Сактанып жүрүш керек деген сөздү айткыбыз келет э. Анда башка тилден бизге ырдап бербейсизби? Кайсы тилде ырдап бере аласыз? Комустун коштоосунда. Орусча ырдап берейин анда. Макул, комус менен, сонун болот. Бул менин жана дежурный ырлар болот го. Агатайымды ырдап беришет мени дайыма. Кабагыңдан айландым агатайым. Анан эжекелерге дагы кечке эле агаларга ырдабастан эжелерге дагы арнап коеюн деп ушул черный глазаны комуска салып ырдап. Сонун болот. Өзгөчө номер аткарылган турат. Урматтуу көрүүчүлөр, орус тилинде өзү кара көздөр үчүн черные глаза комуздун коштоосунда болот. Анда көрүүчүлөр сиздер бийлеп туруңуздар, сиздер үчүн анда черные глаза чыгармасы жаңырсын. Сиз үчүн дагы. Черные глаза, осень повернется летом, черные глаза, околдованные тобою черные глаза, ослепили меня глазки, черные глаза, вспоминаю, умираю, черные глаза, я только о тебе мечтаю, черные глаза, самые прекрасные черные глаза, черные глаза, черные глаза. Черные глаза все помнят, как любили мы. Сердцем чувствую это, как любишь меня ты. Так любить никто не сможет, милая моя. Самые прекрасные черные глаза, вспоминаю, умираю, черные глаза. Я только о тебе мечтаю, черные глаза. Самые прекрасные черные глаза, черные глаза, черные глаза. Пишешь, присылаешь, сам ответов ждешь. Ну а я, конечно, знаю, ждешь или не ждешь. Ждешь, когда идут дожди, милая моя. Самые прекрасные черные глаза, вспоминаю, умираю, черные глаза. Я только о тебе мечтаю, черные глаза. Самые прекрасные черные глаза, черные глаза, черные глаза. Кара көздөрүң, кара көздөрүң.
шеркен, ай кандай сонун чыгарма, кандай сонун аткаруу болду. Ушул чыгармаларды жакшылыктарга барып атып аткарып калгансыздар болуш керек, комузга салып, элге кызыктуу болуш үчүн. Кээ бирде жана аппаратурасы жок болгон тойлор болуп калат да, мини тойлор болгондо комуз менен эле ырдатып бийлетип эле ушинтип коебуз да. Комуз менен деле бийлесе болот, эмнеге болбосун депчи. Өзү инструментке бийлеген жакшы да, аккордеон кээде болбогат да. Ар кандай кээ бирде аккордеон менен чыгып калабыз, аккордеон шаң берет го аркыречи, анан аккордеон жок маалда ушу комуз менен эле мынтип шаңданып эле бийлетип коем, антрак кылыпчы. Өзүнөн өзү жарала берет да, ушу бир тойго барып анан кандай керек, мындай мындай кылса болот экен деп эле анан идеялар келе берет да, комузга салып берем да ошону. Эң сонун. Дагы канча тилде ырдап комузга салып ырдай аласыз? Англисче ырдаса болот комузда, орусча ырдаса болот. Бүт эле негизи тилде ырдаса болот да. Мен негизги ошол тилдерди ырдайм, анан башка тилдерди жаттап ырдаса деле боло берет да. Түрк тилинде, бардык тилде. Эң сонун жакшылыктар деп калдык. Жакшылыктарда азыр көз мезгилинде өзгөчө көбүрөөк болуп атат болуш керек. Сиздин эсиңизде калган эң сонун бир эсте калган жакшылыкты айтып бергиңизчи. Өзгөчө үй тойлордо көбүрөөк бул каталат го, кызыктуу. Мага негизи эле үй той жагат. Өзүмө мындай үй тойдун атмосферасы аябай сонун да. Айрыкча жанагы казандын жанына барып шорпо ичесиң го. Ошол аябай ошол мен үнүмдү ачып алайынчы, мага шорпо куюп бергилечи деп анан барып алып, ал байкелер менен өлө сонун сүйлөшүп, сонун го, ушундай вайп деп коет го. Алар сапырып, мынтип беришип, келе кой деп эттеринен кесип бере калып, мындай ошондой атмосфера жагат. Бер жакта жеңелер өзүнчө шаңкылдап аткан болот. Бер жакта байкелерибиз кызматта, жана этте, ар жакка кирсең коноктор, бул жакка кирсең жаштар отурат, бир жакка кирсең мастар отурат дегендей. Аябай деле эсте калган тойлор деле жок экен, мындай баары эле сонун да, баардыгы эле сонун. Тойдон эсте калган окуялар эстеш керек экен да. Азыр оюма келбей атат. Аябай эле көп. Ар бир тойдо жанагындай тайкелер болот. Мурутчан, арык чырай, нарындан келген, мындай бар айылдан келип, анан мындай эмнегедир ошол өзүнөн чоң костюм кийип алышат. Ошондой үй тойлордон ошондой немелерди мындай байкап, өзүм менен жыргай берем да, өзүм менен. Эмнеге чоң костюм кийип алышат? Эмнеге мындай чоң костюм кийип алышат? Постоянно ошо тайкелер деп анан өлө билешет да, анан ишечи. Аябай шаңдуу мындай. Ошондой адам болмоюнча тойдун көркү ачылбайт да, негизичи. Ошондой коноктордун ичинен жолосо, үйелердин ичинен деле аябай жакшы сүйлөп мындай эметкендер бар го, алып бара коюшуп чогуу. Айрыкча ошо Актала, Атбашы, Нарын эли таланттуу дагы, сөзгө дагы чечен келишет, анан аябай этке мындай шыккашат да. Биздин көлдүктөр чайга шыккай беребиз да, чай ичип эле, чай, сүттөп чай деп элечи. Ош тарапта деле көк чайбы, мындай чайбы, ак чайбы деп эле ушинтип берет го. Нарынга болсо бир тойго баргам, мындай кызматта дагы, анан кудача кыз болуп дагы баргамда, анан 18 түштөндүрүү болгон, элестетиңиз. Ал ишо мындай азайткылган дагы түштөндүрүүлөр экен да. 18 жолу этке отуруш, мындай орусча айтканда пытка болуп кетет экен, аягында этти да көрүс келбей, отургус да келбей. Анан десертке деп туруп курица алып келди. Ошондой кызыктуучулар болот да. Анан приздерине дагы жалаң козу, койлор болгон болчу, жүктөп кеткенбиз. Анан ошо жакшылыктарга башка региондорго барганда обязательно бир кой салып беришет магачы. Эң сонун экен. Негизи кыргыз элинде тойлор көп болсун дейли. Каныш ай, сизге чоң рахмат келгениңиз үчүн. Аябай кызыктуу эфир болду, бат өтүп кетти. Ырларыңыз да сонун, өзүңүз да сонун дегендей. Бизден белек болсун, бул пияла болуптан, чай ичип коюңуз барып. Пияла мен аябай сүйүктүү чайым. Аябай чайга жакын адаммын. Анда бизден белек болсун. Сунуштайм сиздерге дагы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз эфирибиз соңуна келип калды. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.